Эки дөңгөлөктөгү жашоо. Оливия Манирагена үчүн бул ар дайым эркиндикти билдирчү. Велосипед тепкенди 7 жашымда үйрөнгөм. Ал бир убакта үй бүлөмө кам көрүүгө жардам берген. Суу, отун ташып, дүкөнгө барып келүү үчүн транспорт катары колдончумун. Бирок Оливия 14 жашында жетим калып, 15 жашында эне болгондо ал бул эркиндикти унуткан. 17 жашка чыкканда ал 2 баласына жана 3 бир тууганына жалгыз өзү кам көрүүгө аргасыз болгон. Азыр 21 жаштагы Оливияга келечек үчүн велосипед аттуу кыз келиндер тобуна кошулуу, анын жашоосун кайра өз көзөмөлүнө алууга шарт түздү. Велосипедке болгон сүйүүм тынчсыздануудан, депрессиядан арылтып, мага бакыт тартуулайт. Project Cycling борборунда Оливия велосипед тебүү боюнча жөндөмдөрүн өркүндөтүп, ошондой эле велосипед оңдоо боюнча чебер механик болуп калды. Мен велосипедди 5 мүнөттө чачып, кайра жыйнай алам. Бул мен үчүн абдан баалуу нерсе. Ал жоготкон үмүтүмдү кайтарып, жашоого жаңы дем берди. 30 кишиден турган топтун башка мүчөлөрү ширетүү, тигүү сыяктуу кесиптерди үйрөнүшсө, Оливиянын тандаган кесиби ага акча маселесин чечүүдө да мүмкүнчүлүк берди. Жок дегенде бир аз болсо да киреше таба алганым мага алдыга умтулууга күч берет. Велосипед оңдогон жайда жакшы иштеген күндөрү күнүнө $7 табам. $7 per day. Оливия мелдештерге катышып, мындан да көп киреше таба алат. Бул жаш кыз келиндерди колдоп, аларга дем берүү планынын бир бөлүгү. Биз муну коомдун мүчөлөрүнө, аксакалдарга, ата-энелерге, кыздар да эркектер жасаган ишти жасай ала турганын көрсөтүү аркылуу ишке ашырабыз. Максатыбыз балдар үстөмдүк кылган бизнес тармактарында кыздарга да мүмкүнчүлүк берүү. Чет өлкөдө 100дөн ашык кайра иштетилген велосипедти тараткан бул долбоор Руанда, Африкада биринчилерден болуп, веложол жарыш боюнча дүйнөлүк чемпионатты өткөрүп жаткан учурга түшүп келди. Иш-чаранын уюштуруучулары Руанда бул долбоор коңшу Конгодогу козголоңчуларды колдоп жатат деген дооматтардан алаксытуу үчүн болуп жатат деген айыптоолорду четке какты. Ошондой эле Руанда өкмөтү спорт аркылуу өлкөдөгү адам укуктары боюнча көйгөйлөрдү жашыруу аракет болуп жатат деген дооматтарды да жокко чыгарды. Иш-чараны уюштурган эл аралык велоспорт биримдиги спорттун адамдарды бириктирүү күчүнө ишенерин белгилеп, быйыл биринчи жолу өз алдынча уюштурулган 23 жашка чейинки кыз келиндер арасындагы жарыш алардын гендердик теңчиликке болгон умтулуусун чагылдырат деп билдирди. Азыр жаш кыз келиндердин арасында велосипеддин жардамы менен аялуу кыздардын абалын жакшыртуу толук мүмкүн экенине болгон ишеним кыйла күчөдү. Чокуга чыгуу оңой болбосо да, Оливия сыяктуу велосипедчилердин чечкиндүүлүгү Руандада спорт тармагында кыздар үчүн мүмкүнчүлүктөр кеңейип жатканын айкын чагылдырат.